Украинада болуп жаткан атайын аскердик операцияны токтотууну талап кылган митингдер аша чаап бараткандай. Анткени митингге чыккан катышуучулар жана уюштуруучулар ок атууну токтотууга гана эмес, Орусия менен болгон алаканы толук үзүп коюуну талап кылышууда. Тагыраагы акыркы митингде ЖКК, ЯЕП уюмдарынан чыгуу жана Кыргызстандын аймагында орус телеканалдарын чагылдырууну токтотуу талаптары менен чыгышкан. Кээ бир жарандык активисттер мына пикетке чыгып атат, митингге чыгып атат, башка кылып атат. Бир жакты Украинаны колдоп атат. Россияны күнөөлөп, ошолордун баягы камчысын чалып атат. Мен укук коргоочу атар анткени алысмын. Кыргызстандын бул кырдаалга карата позициясы эч өзгөрүүсүз калат. Нейтралитетти сактап, бардык конфликттин тынчтык жана дипломатиялык жолдор менен чечилүүсүн колдойбуз, дейт Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Решение этого конфликта исключительно политико-дипломатическим путем. Бул конфликтти бир гана дипломатиялык сүйлөшүүлөр менен чечүү керек. Дүйнөлүк коомчулук азыркы учурда бири-бирибизди угуп, бирибиз экинчибизди түшүнүүбүз керек. Анткени биз азыр эң чоң каатчылыктын алдында турган болушубуз мүмкүн. Бул нерсенин жыйынтыгында дүйнө эң чоң, узакка созулган экономикалык кризиске кептелет. Ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөр деги эле жалпы адамзаттын бул кырдаалдан чыгып кетүүсү аябай оор болот. Күн мурун Стамбулда өткөн Орус-Украин сүйлөшүүсү оң жылыштарды көрсөтүүдө деп эксперттер баа беришүүдө. Анткени эки тараптын мунасага келүүгө жасап жаткан кадамдары ортодогу мамилелерди тынчтык жолу менен чечүүгө алып келет. Мединский президенттин өкүлү Орусия тараптын делегация башчысы аны менен эч бир генералдар кече билдирүү кылды. Да, бүгүн өткөндөгү жолугушуу жакшы натыйжаларды берген эмес. Бул жолугушуу кече 29-да болгон жолугушуу жакшы натыйжаларды берип атат. Чернигово, анан Киев тараптагы ошол багыттагы аскерлердин саны азайта турган болду. Ошондой чечимге келишти. Бул аябай чоң жеңиш. Чоң дебейин, мурда караганда жеңиш болду. Андан тышкары кандайдыр бир эгер нейтральный статуска бара турган болсо, эгерде Украина нейтральный статуска бара турган болсо, анда Россия тарапта бир топ компромисске бара турганы боюнча кече бүт эксперттердин бардыгы кандайдыр бир жылыш болду деп айтып атат. Учурда Кыргызстандын Украина менен да, Орусия менен да дипломатиялык мамилеси бар. Өлкөлөрдү кызматташтык гана эмес, тарыхтагы байланыштырып турат. Алар Советтер Союзунун курамында узак убакыт бою бирге болуп, улуу атамекендик согуштун жана экинчи дүйнөлүк согуштун жылдарында фашизмге каршы бир муштун болуп салгылашкан. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.